Кутман кеч барыңарга. Кимдир бирөөгө кутман таң же кутман күн. Мен азыр түнү сабак окуп отурам жана силерге бүгүн дифтонг деген эмне экенин түшүндүрүш үчүн түнү азыр ушул видеону тартып отурамын. Мага сизге кантип байланышсам болот, кантип сизге жазсам болот дегендер силер ушул видеонун ссылкасына түшсөңөр ылдыйга менин инстаграмыма түз эле кире аласыңар. Анда эмесе сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабакта дифтонг деген эмне? Дифтонг деген эки үндү биригип дагы бир эле үндү берип калса, ошону дифтонг деп аталат. Эгер 3 үндү биригип бир үндү берсе, трифтонг деп аталат. Азыр мен силерге биз бардыгын а, йо, о, йо деп жаттаганбыз тамгаларды. Кечиресиздер, мен сыям бул жерге чугуп кетти азыр жазып атканда. Ошол эми үндүү тамгалар биригип бир эле тамганы берип калат. Мисал үчүн и плюс о барабар и плюс йо е, о плюс и е плюс и, мына жерде и жөн эле сызык е. Эми ушул жерде суроо пайда болот. Болбой калса е кантип айырмалайбыз деп. Албетте бул ошол корей тилинде сүйлөгөн элдер өзү үчүн айырмасы бар, бирок чет өлкөлүктөр үчүн көп эле билине бербейт. Ошондуктан биз канчалык айырмасы бар экенин жаттасак деле бизге көп деле сезилбейт. Ошондон убакыт кетирип отурбайбыз. Кандай жазылса ошол бойдон эле жаттап калабыз. Башка жолу жок. Е. Эми кийинки тамгаларды айтып атканда сураныч жогорку каталарды кетирбейбиз. Мисал үчүн артикуляция деген сөз бар. Артикуляция деген биз адамдын тамагынан тамгалар сөздөр келип, анан ушул жерде тыбыштар жасалып, анан сыртка чыгат. Ал эми дифтонгдорду айтып атканда эки тамга биригип атпайбы? Эки тамга биригип атат. Бир тамга биринчи чыгып, экинчи тамга аркасынан чыкпаш керек. Биздин могул жерде тамгалар биригип, оозубуздун ичибизде бири-бирине жуурулуп, айкалышып, анан бир тамга болуп чыгыш керек. Кандай деп суроо берип атасыздарбы? Мындай болот азыр. О плюс а болду. О а деп окуйбуз баарыбыз. Жок. Даже китептерде о а же английский тамга менен у а деп берилет. Азыр мен үнүмдү жакшы угуп туруңуздар. Ва. Жана айткандай ооздун ичинде жуурулуп бир тамга болуп чыкты. О биринчи чыгып, а аркасынан чыкпайт. Ва. Ушул дифтонгдорду азыр жакшы жаттап алсаңар, кийинки грамматикаларды, көп сөздөрдү жаттап атканда силер акцентиңер туура болот. Кийинки тамга болсо о плюс и, о и болбойт, в дагы болбойт, в. Кийинки дагы в болот, в. Ви эмес, we. Во, we, жана ый деп окуйбуз. Мына жерде дагы we бар, бул жерде дагы we бар, бул жерде дагы we бар. Ушул сөздөрдү биз сөздө кандай келет, кайсыл жерде жазылат, жөн эле жаттап калабыз. Кийинки тамгалардагы мына артикуляцияда жогоруда түшүндүрбөдүмбү? Ушундай жол менен жасалат. Мисал үчүн биз кио к деп жаттаганбыз, анан астында к деген мондой да тамга турат. Көп китептерде к анан жанына х тамгасы кошулуп берилет. Х деп окубайбыз. Азыр мен үнүмдү жакшылап угуп тургула. Бул к тамгасы менен х тамгасы ооздун ичинде жуурулушуп бир тамга болуп чыгыш керек. Бул тамганы айтып атканда, хны айтып атканда, х тамганы жалгыз эле өзүн айтканда, ооздун ичинен байкасаңар, аба чыгып турат. Х сыртка карай чыгат. Ошолго эле к тамгасын кошобуз. К. Мисал үчүн, колуңарды оозуңарга жакын алып келип туруп коюп көрсөңөр, байкайсыңар. К. Жөнөкөй эле к. А бул болсо
каткалаң к. К. Ооздон аба чыкпайт. Думчу болуп калган сыяктуу болот. Үн мына ушул жерде эле калып калат. Аба ушул жерде эле калып калат. Ооба түшүнүп атам, башында кыйын болушу мүмкүн, бирок канчалык терең окуп кирген сайын силерге уже үйрөнүп, көнүп кетесиңер. Кийинки тамга дагы ошондой т болчу. Жанында х бар. Айтып атканда х тамгасына т кошулуп чыгат. ТХ эмес. Т. Т. А бул каткалаң Т. Т. Муну айтып атканда тилдин учу таңдайга тийип, ооздун маңдайкы тиштин аркасында калып калат. Т. Т. А муну Т дегенде эки тиштин аралыгында тил келет дагы. Аба сыртка чыгат. Тиштер аркылуу аба сыртка чыгат. Любой эле кандай гана тилди үйрөнбөгүлө, биз биринчи артикуляцияны жакшылап үйрөнүп алышыбыз керек. Өзгөчө англис тилин үйрөнүп атканда T деп айтабыз, мисалы үчүн. T. Table деп тилди кантип бурап, каяка коюлат, бул жака буралат деп үйрөтүшөт. Корей тили дагы ошол сыяктуу эле. Ушул теманы жакшылап түшүнө алсаңар, силердин акцентиңер туура чыгып баштайт. Мисалы үчүн бул тамга П менен Х кошулган. Бул жерде түшүндүрүп кеткендей эле. П. П. А бул П. П. А бул Ч. Бир аз Х аралашып кетет. Ч. Бирок ЧХ дебейбиз. Ч. А бул Ж. Ж. Айырмасын түшүндүңөрбү? Көпчүлүгүндө суроо пайда болуп аткан Х тамгасы. Бул тамганы кыргызча биз Х деп окубайбыз. Бул ооздун эле ичинен жеңил айтылган Х тамга. Х. Көп жерлерде Х окулбай калган учур аябай көп болот. Алдыңкы сабактарда жаңы сөздөр жаттап баштаганда бул Хны үйрөнөбүз, жакындан таанышабыз, кайсыл жерде окулбай калат экенин. Азырынча шашпай туруңуздар, бирок айтып атканда Х деп айтпайбыз. Х. 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 А кийинки тамга Р анан Л болуп кетет атпайбы? Кайсыл жерде Р болот, кайсыл жерде Л болот. Л сураныч айтып атканда Л деп кыргызча айтпайбыз, мякисине кошуп айткыла. Л, жумшак Л деп айтабыз. Ушул тамганы дагы биз сөздөрдү толук жазып баштап атканда, анан кийин түшүнөсүңөр. Биз эми эле дифтонгторго келдик. Эми дифтонгтор менен үнсүз тамгаларды кошуп жазабыз дагы. Ошондо бир сөз келип чыгат. Ошондо мен Р менен Х тамгасын дагы түшүндүрүп берем. Анда эмесе баарыңарга ийгилик, кийинки сабакта көрүшкөнчө.